айдоочусу жанында болгон да, алда жаратары болгон да. ооба. Ошондо ооруканага, айдоочусу жаткан ооруканага өзүнө баргам да. Барып, жаңы эле атылып, жаңы эле операциядан кийин чыккан да. Анан айбайке айтыңызчы, көрдүңүзбү? Жалгыз күбө да. Ошол көрдүңүзбү десем, көрдүм деди. Ким десем, мага айтылган сөзү да, ал бул кыргыздар эмес деген да. Мындай бир бою бир где-то атам крузер 200 болчу да. Ошондо мен ченептенип кийин айткандан ал айдоочусу өзү бою узун киши болчу да. Ой, эме орто, бирок мындай кичинекей эмес да. Мен эми жапызыраак где-то 1,70–75 ушундай деп машинаны ачканда мындай келип калган деген, ошону мен кийин ченеп мындай болуп калат экен деп барганда где-то 1,70–75. Анан бирок сүйлөгөндө мындай бир Жыргал байке деп атын таанып туруп эми дайындалган килдерлерде үндөрү мындай кыргыз эмес деп болгон деп айткан да. Мен үчүн мындай кыргыздар мындай башкача сүйлөйт, кыргыз эмес дегендей мындай кулагыма угуп калган дейт да. Ошол эсимде болчу да. Анан кийин эле бул Бакиевдин убагында болгон эмес да, 2005-те, 2008-те эле мен жөн эле жүрөм, кадимки эле эми оокат ысык болуп, жак менен арик болуп жүргөндө эле интернет ачсам эле маркум Жыргалбек Сурабалдиевдин өлүмү боюнча сот жүрүп жатат дейт. Жабырлануучу катары эч ким чакырбайт. Биз үй бүлөсүбүз да, бизге маалымат келиш керек да. Анан мен чаң чыгарып, тияка бияка чалып баштадым. МВДге тияк бияна чалып туруп, эмне кылганыңар? Мен азыр пресс-конференция берем деп ачуум келди да. Эмне болуп атасың, айтпайсыңарбы десем, анан кайра байланышка чыгып сотко чакырышты. Анан сиздин жанагы атаңыз шопуру келип атат, ушул эме берип атат, көрүүзүңө берип атат, ушул тиги ошо Мамиталиев деп атат дегенде, анан мен барып жолукканда сурадым. Байке, мен ооруканага барганда мындай дедиңиз эле. Анан десем мен анда тиги операциядан чыгып, анан тиги эме мындай как-то он так ответил. Анан десем, ушулбу десем, кайра туруп мен ушинтип показания бердим дейт. Ошондо мен түшүнбөй калдым. Же бул мажбурланып айтты, же бул башында мага туура эмес айтып койду, коркконунан, ойлобосун деп. Же башынан тиги мына бүгүнкү күн канча убакыт өттү. Бүгүнкүгө чейин чындыгын кандай экенин билбейм, бирок Бакиевдин убагында атамды чыныгы ким аткан, Бакиевдер буга аралашкан чыкмаган эмес деп ойлойм да.